Аларга бөлүнгөн убакытта эч кандай упай сала албаганына байланыштуу өзүнчө убакыттагы бөлүп беришти. Сиздердин командада эң эле мыкты оюнчу деп кимди айтып кете аласыз? Бизде эң эле жаш оюнчу. Жаш кезинен бери ат минип, ошо ат менен чоңойгонбуз. 3 упайды Абелберс командасы өз пайдасына жасты. Эми кайрадан Биздин командада жаш балдар тажрыйбасы азыраак болуп калышты. 3-чү салымды салган Кулмырза уулу Бекназар. Анан ошо 2-3 жыл ойногон жокмун. Быйыл айыл чогулуп чыгалы дегенден кайра чыктым. Мальчикти ойнотуп аткан Кутман. Каршылаш команданын аты чапшып тийип кетти, кашка жарылып калды. Жер баткак болуп, булак илинбей да кыйынчылык болуп атат. Сиздерге кыйын болду ошол нерсе? Жер ылай кичине тоскоол болуп атат. Анан көк бөрү жагын эми федерация жагынан текени ошол лайга ылайыктап чыгарып беришет жеңилеп. Барыңыздарга салам, урматтуу биздин Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 14-март Аккул ат майданында көкбөр оюну уланып жатат. Бүгүн 2-лига. Кайсыл оюнчулар бар жана кайсыл командалар жеңишке жетерин чогуу билебиз. Таштаба эми, таштаба. Өмүр таштаба, ала койгула, жардам бербейсиңерби? Мыкты старт алып атасыңар. Упай ачылган жок. Экинчи жұп. Бакытбек Бексултан. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле артыбызда Аларча командасы менен Аманат командасы оюн жүргүзүп жатат. Аларга бөлүнгөн убакытта эч кандай упай сала албаганына байланыштуу өзүнчө убакыттагы бөлүп беришти. Аманат командасында 1 упай бар алдыда. Beşinci cüp. İki bir esevinde Alarça komandası jеңишке жетти. Келгиле жалпы командалар. Азыр силерге Аларча командасы силерге болгон Омен жигиттер. Ошентип бай келип алгыла. Кудай берсе кийинки оюндардан да кездешкенче бар болгула. Билеңердер күчөттөсүн ат жалында аман эсен. Жашнагай оюндар каласында оюндашып жүрөлгүлө. Амин. 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 Аларча командасы силерге 86-лар өздөрүнүн азыр акчасын алып барып берет. Алып кетти, мына 86-дан бир өкүлү келди да акчасын алып кетти. Силерге ыйгарат эми, мына жашнагай болуп кол алышып, ынтымакта Рашкерчиликте оюн талаасынан чыгып бердиңер. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр Аларча командасы менен Аманат командасы оюн жүргүздү. Аманат командасы 1 упайга жеңилип калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атым Мамат. Канча убакыттан бери ойноп жүрөсүз? 2 жыл болду. Бүрсө 2 жыл болду. Кандай оюн көргөздүм деп ойлойсуз өзүңүздү? Эми биз Аманат жалпы жонунан жаңы куралып чыккан команда. Кудай буйрса кийинки оюнда ошибкаларды кайталабай, каталардын үстүндө иштеп, буйрса чемпион болгонго насип кылабыз. Аракет кылабыз буйрса, иншалла. Өзүңүз минип жүргөн атты канча убакыттан бери оюнга салып жүрөсүз? Өзүм минип жүргөн атты 2019-дан бери оюнга салып жүрөбүз. Сиздердин карама каршы командада дагы бир өзгөчө мыкты команда экен, э? Мындай ар бир командада эле бир өзгөчө мындай ишене турган бир адам болот го. Сиздердин командада эң эле мыкты оюнчу деп кимди айтып кете аласыз? Бизде эң эле жаш оюнчу ошол аябай менет кылган 10-номердеги Данил деген бала 2005-жылкы буйрса. Ошону келечекте бир мыкты өзү вышкага чыга турган деп аракет кылат аябай. Ошого даярдап аракет кылып атабыз буйрса. Алдыда дагы канча оюн бар? Канча оюнга чыгасыздар? Алдыда бүгүн оюнубуз бүттү. Акыркы оюн болчу. Мен акыркы оюн, э? Буйрса. Акыркы керек анда дагы сиздерге. Мынакей Аманат командасынын эң кенже оюнчусунун жанында турабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Канча убакыт болду сиздин ойноп жүргөнүңүзгө? Кичте кезимден бери эле, жаш кезимден бери ат минип, ошо ат менен чоңойгонбуз.
Чоң оюндарга канчанчы жолу чыгып жатасыз? Быйыл биринчи жолу чыгып атам бияка чоң оюндарга. Негизи айыл ичинде, район ичинде көп эле болду чыгып жүргөнүзгө. Айыл ичинде, район ичинде ойногондон, мындай чоң оюнда ойногондон бир өзгөчөлүгү бар бекен? Аябай эле өзгөчө экен. Биякта күчтүү аттар, күчтүү оюнчулар менен ойноп, ошолорго атаандаш болуп ойнодук. Ал ушул сиздин азыркы учурда оюнга минип чыккан атыңыздын канча убакыттан бери оюнга салып келе жатасыз? Биринчи жолу? Бир жыл болуп калды. Бир жыл, Азамат деген байкебиз, Азамат деген байкебиздики. Ошол мага мингизип ошону бир жылдан бери чаап жүрөм. Ошол байкебизге рахмат. Бир жылдан бери атын берип жүрөт. Кандай оюн көргөзүп бердиңиз өзүңүздүн оюңузда негизи? Негизи ошо жаңы ойноп атканыма биякта чоң оюндарга сүрөт өткөздүм. Толкундан башкача болду. Негизи жакшы эле чабайын деген аракеттер бар болчу. Колдон келишинче аракет кылдык. Ошону менен сиздердин акыркы оюнуңуздар экен, э? Бүгүн бүттү ушу. Буюрса дагы алдыда сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ошо эмки оюнга дагы жакшыраак даярданып келебиз. Ошо. Мынакей Аларча командасы Аманат командасын 1 упайга алдыга чыгып утуп алышты. Саламатсызбы? Сиздин атыңыз ким? Эрлан Нурбек уулу. Канча убакыттан бери ойноп жүрөсүз бул убакытта? Кичинекей кезектен бери ойноп жүрөбүз. Бияка командага келип ойноп баштаганыбызга 2021-жылдан бери ойнойбуз. Чоң оюнга ошондо 2021-жылдан бери. 21-ден бери. Өзүңүздүн минип жүргөн атыңыздын өзүнчө бир аттары да болот экен го? Ооба. Сиздин атыңыз, минип жүргөн атыңыз? Мен минип жүргөн атым Кемин деген ат. Ушу Кемин айылынан чыккан ат. Канча убакыттан бери минесиз чоң оюндарга? Чоң оюнга могу эле миндим аны. Биринчи жолу. Кандай оюн көргөзүп берди негизи атыңыз? Жакшы. Ат жакшы оюн көргөзүп берди. Командан жакшы эле жардам берди ат. Алдыда дагы сиздер оюнга чыгасыздар, э? Жок, биздики бүттү уже. Ушун менен бүгүнкү акыркы оюнуңуздар. Бүгүн акыркы оюнубуз. Негизи кандай максат коюп келдиңиздер эле бул жака келе жатканда? Максат коюп келген ар бир команда утабыз деп келет да. Тилекке байланыштуу биринчи оюнда утулуп калганбыз. Калган 2 команданы уттук. Группадан башка биринчи утулуп калган командасы чыгып кетти. Биз экинчи орунда болуп калдык да группадан. Сиздердин группаңыздарда эң эле мындай сиз ишене турган бир оюнчуну айтып кетсеңиз. Баарына эле бир оюн көргөзгөн бир оюнчу болот го ар бир командада. Сайдинов Адлет кечээни ошол байке көп жардам берди. Ошол көп булак салды. Боюнча командаңыздарда алдыда сүрөт, э? Алдыга сүрөт. Чоң рахмат. Өзүңүздөр көргөндөй эле Аларча командасы менен Аманат командасы оюн көргөзүштү, бирок Аманат командасы тилекке каршы 1 упайга жеңилип калды. Ошентсе дагы маанайыңыздарды түшүрбөңүздөр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Алмаз. Аманат командасынын оюнчусу. Жалпы 3 күндөн берки жакшы оюн болду. Биз ошо Тоғызтор районунун Казарман айылынан чыккан Аманат командасын ушу биздин байкелер Азамат байке, Норус байке, федерация жетекчиси Эмил байкелер ушу Казарман 2 жыл түптөшкөн. Анан түптөгөнүн себеби чындыгында биздин командада жаш балдар тажрыйбасы азыраак болуп калышты. Оюн өтө курч жүрдү. Бүгүн өзүңөр көрүп поле аябай баткак болуп теке бер жагы 40-45 килограмм болуп ошо теке байланыштуу улакка байланыштуу поляга байланыштуу ошо акыркы були тыкмасына келип 2-1 эсебинде Чүй областынын Аларча командасынан утулуп калдык да. Негизи сиздердин командада жалпы жолунан Казармандагы айылдагы эле жарандарбы же башка областтан дагы барбы, башка айылдардан? Жок. Биздин командада жеке эле Казармандын эле ар бир айылдан мыкты тарткан жаш балдар биз өзүбүз чындыгында 2019-тан бери ушу Казарман командасына тартып келебиз. Анан ошо бизде азыр Казарман командасы Кудай буйрса 2 тепкичке көтөрүлүп, 2 команданы утуп, биринчи командабыз. Азыр бүгүн түштөн кийин саат 3:30 Талас областынын Талас шаарынын командасы менен оюн алып барышат. Ошондон биз байкелер тажрыйба бар силерде. Ушу Аманат командасына чыга бериле дегенден келгенбиз да. Анан азыр сиз айтып калдыңыз да, ушул биздин командада жаңы улакчылар болуп калды, жаш тажрыйбасы аз болуп калды депчи. Ошол себептен дагы жеңишке жетпей калдык деп ойлойсуздарбы? Анын себеп деген айылдын оюну, айылдын уровени башка. Шаарга чыгып республикалык деңгээлде ат майданда тарткан бала тартат.
жаш жаңы келген бала чындыгында сүрдөп, анын үстүнөн аттарыбыздагы жарымы жараса, жарымы жарабай. Негизгиси аябай жакшы деңгээлде оюн жүргүздүк. Бөөдө кырсыктан тышкары атчал жеңил болуп жакшы болду. Кудай буйруса, мындан аркы каталарды оңдоп 9 май улуу жеңиш 31 август эгемендүүлүккө Кудай буйруса жакшы даярданабыз деген үмүттөбүз. Биздин жетекчибиз Азамат байке, Норус байкелерге чоң рахмат. Кудай буйруса ошо байкелердин демилгеси менен, спонсорлордун демилгеси менен ушул күнгө келдик да. Кудай буйруса анан ошо жетекчи байкелерибиз да ушул бир чаап чыгып, жаш командасыңар мындан аркысы да жакшы болот, аттарды алып беребиз деген ой максатта жакшы түптөлдүк. Кудай буйруса эмкиде оюн жакшы болот. Анан сиздин карама каршы команда жөнүндө дагы бир аз айта кетсеңиз. Карама каршы командалардан Жалал Абад областынын Аксы командасы менен биринчи күнү оюн алып барганбыз. Чындыгында алар деле биздей эле айылда улак тартып, ал деле бир айылдын балдары. Чындыгында 1-0 эсебинде утулуп калдык. Алардын аттары деле биздикиндей. Чындыгында аларда жаш күчтө жогорку лига деп, жаш күчтө чаап жүргөн бир 2-3 баласы бар экен. Ошонун тажрыйба керек да. Чындыгында ошо тажрыйбасы бар. Улак 30-31 27-28 жышталат деген. Чындыгында азыр баткага байланыштуу 28-27 жыштаган менен бир 40-45 килограмм болуп калды да. Ошо балдар кичине чабалдык кылды окшойт. Жаңы чапкан балдарчы. Аралбаев Бекзат өз аракетин көрдү. Кайра эле Кулмурза уулу Бекназар Агылберс командасынан азыр старттан улакты көтөрдү. Бирок эмне деген белектеги күчтүн касиети менен азыр жерден ыкчамдык менен көтөргөн Тайгазан түбүнө келген Бекназар салым 3-чү минутада 3-чү салымды салган Кулмурза уулу Бекназар Агылберс командасынан 3-чү катар саны Бекназар Карабайыр аргымагы менен барып, эми стартка туура тизилгиле жигиттер. Стартка туура тизилип, мына Жашнакай болуп оюнубузду баштадык. 3 упайды Агылберс командасы өз пайдасына жасты. Эми кайрадан кезек Автандил уулу Марат мына жерге улакты кайрадан түшүрүп салып эле кайра эңкейген Марат да азыр мына кош билекте ыргытып орун алып Нурсултан жерге bir hareket кылып көрдү. Ичке суу командасынын капитаны Алыбаев Тыныч, кимдер гана тааныбайт, легендага айланган. Мындай 77-жылкы мына экинчи лига, биринчи лигалардагы эң аксакал оюнчуларыбыздын бири. Өзү капитандык повязка менен бүгүн оюн таласында оюнчуларды Бекназарды буу алган. Бекназарды кой берселе билесиздер, Бекназардын жерге болгон аракети өтө мыкты. Ал ортодо
Стартта жатат улар. Көтөрүлө элек. Марат bir hareket kılıp gördü. Bir ulaka жеткен жоқ. Кайрадан Жолдошбек уулу Бактыяров жакшы bir коргонуп туруп. Кайрадан Марат эңкейип көрдү. Кайра Бактыяр. Ичкеси командасы болгон аракетин жумшап атат. Бирок эч кандай майнап чыкпай жатат. Азыр ортодо кайрадан 10-чу катар саны менен Айткулов Иззат жүрөт. Ышкырык берилди. Акыркы минутта кетти. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин артыбызда Агылбирис командасы менен Ичке суу командасы аябай бир кызуу оюн көргөзүштү. Ошол учурда Агылбирис командасы жеңишке чыкты. Негизи бүгүнкү оюн күчтүү болду. Тигилер көп жылдан бери эки жакта чыгып ойноп жүргөн балдар болчу. Аттары да ошого даяр экен. Тайгазанда ойноп жүргөн аттар, балдар. Биздики жер улакта жүргөн балдар, жаш балдар, аттарыбызда казаңды көргөн эмес буга чейин. Бир 2-3 жолу машыгуу кылганбыз, ошондо бир аз казанды көргөздүк. Колубуздан келишинче кармаштык. Анан башка командалардагы айтып атат да, ушул аттар слабый болуп калганына, жаңы оюнчулар кошулганына байланыштуу да мүмкүн жеңишке жетпей калып атабыз деп сиздин оюңузчу? Туура эле, биз негизи бир айылдан эле чыккан балдарбыз. Байке инилер чогулуп өзүбүз ошо бир көрөлү, күчүбүздү сынап көрөлү деп чыкканбыз. Эки оюн ийгиликтүү утуп чыкканбыз. Бул чындап күчтүү команда экен. Уттуруп койдук. Анан бул погодага байланыштуу дагы бир өзүңүздөр көргөндөй эле улак жерден алынбай, баткакка байланыштуу ушул нерсе да тоскоол болуп атабы силерге? Туура айтасыз, өтө тоскоол болду. Биздики көбүнчө эле мен сыяктуу чакан балдар жер кургак болгондо оюн башкача жүрмөк. Ошол. Анан бүгүн сиздердин акыркы оюнуңуздар, ошондо? Бүгүн утканы чыкмак, Агылбирис командасы чыкты. Анан сиздердин да карама каршы командаңыздар аябай эле бир эме экен да, кандай десем, күчтүү команда экен, Бүт бары менин билишимче контракт алып жүргөн балдар, күчтүү командаларда ойноп жүргөн балдар. Ошол. Анан сиздердин командаңыздарда мындай эң эле ишене турган бир оюнчу болот го, ошол оюнчуну айтып кетсеңиз. Бизде легендарлуу оюнчудан Тыныч Албаев байкебиз бар. Бекзат Аралбаев байкебиз бар. Ринат байкебиз бар. Ошо эки жакта убагында чоң командаларда. Эми биз жылдыз деле эмеспиз. Айыл ичинде ойноп жүргөн жигиттерденбиз. Анан бул чоң оюнга канча жолу чыктыңыз сиз? Мен негизи 2017-жылы ушу улак оюнуна бир аз аралашып баштагам. Ошондон бери эле Төшбулак командасында ойноп жүрдүм. Андан кийин Ысык Ата командасында ойнодум. Анан ошо 2-3 жыл ойногон жокмун. Быйыл айыл чогулуп чыгалы дегенден кайра чыктым. Ошондо Ичке суу командасын жаңы түптөп чыктыңыздар. Быйыл биринчи жолу чыктык. Буйруса 9-майга дагы күчтүүрөөк болуп даярданып келгенге аракет кылабыз. Анда сиздерге алдыңкы оюндарда ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса 9-майда жеңишке жетебиз сиздер деген үмүттөбүз. Чоң рахмат, буйруса. Ошондой жакшы ниет менен келебиз. Накей, Ичке суу командасынын бир мүчөсү, бүгүнкү оюн кандай болду негизи? Оюн абдан жакшы болду, буюрса. Жакшы эле даярданып келгенбиз. Каршылашыбыз күчтүү команда экен. Болгон аракетибиз, күчүбүздү жумшадык, колубуздан келишинче. Ошо. 3 күндөн бери ойноп атасыздар, мен билишимче. Анан 3 күндөн бери ойноп, бул сиздер чарчап калып, аттарыңыздар да чарчап, ошол нерсе да сиздерди артка тартып коюп атабы кичине? Ал деле көп эметкен жок го эми. 3 күн погода кичине жери оорураак болду. Каршылаш командасы күчтүү экен, биздин. Чынында күчтүү команда экен эми. Ошо жеңиш. Даярдандыңыздар эле негизи бул оюнга? Ошо 1 айдын чамасы болуп калды го ошо. Даярдап айылдан эле өзүбүздүн айылдан жалаң бир тууган агайынелерибиз чогулуп эле ошо. Ошондо бул Ичке суу командасы 1 айылдан эле чыккан оюнчулар, Жаңы оюнчулар кошулдубу? Же бардыгы эле жаңы ойноду бул? Баары, жок, көбү эле жаңы оюнчулар. Эми ошо биякта легенда байкелерибиз бар, чоң байкелер. Ошолорду ээрчип биз инилер чыгып келатабыз. Сиздин канчынчы оюнуңуз бул чоң оюнда? Чоң оюнда меники биринчи оюн. Кандай болот экен? Эми айыл жергесинде ойноп жүргөн менен бул чоң оюнда ойногондун бир айырмачылыгы болсо керек, Бул жердики казан трибунада элдин сүрүү бир башкача болот экен. Айылда жери улактык мындай эмес, эми
кичкибизден чоңойгондо ошо жер улак менен чоңойгонбуз, ал жакта көнүп калганбыз, билебиз деги. Анан бияк биринчи жолу ойногонго мындай оорураак, мындай сүр атмосфера давит эткен да кичине. Анан бул башыңыздагы жаракат эмнеден улам болду? Эмне болуп алдыңыз бул жаракатты? Тиги оюн учурунда каршылаш команданын аты чапчып тийип кетти, ушу кашка жарылып калды. Анан бул ушундай бир чоң жаракат алганда дагы мындай негизи эми улактарда аябай эле чоң жаракаттар болот го, ошол учурда дагы ойнобой эле кой деген дагы адамдар болобу негизи? Болот, ийде эне атабыз сарсан болот, ошолор айтат. Эми бул эми аябай азартный оюн экен биз үчүн, кумар кандыра турган ушул жакшы оюн. Кызылгандуулук менен ойной берет экенбиз. Кызылгандуулук менен ойной берет экенбиз. Анда сиздерге ийгилик, буюрса алдыда 9-майда дагы улак көкбөр оюну болот ошондогу жеңиштерди каалайбыз сиздерге. Чоң рахмат, буюрса биз дагы ошого жакшылап даярданганга аракет кылабыз. Бүгүнкү оюн жакшы болуп атат. Коркуп чыкканбыз, бардык команда дайынданып келиптир. Ничке суу дагы кече группадан биринчи болуп чыкты, биз чыкканбыз, буюрса. Оюн эми кандай десем, алар бир айылдын эле балдар экен. Биз ар областтан чогултуп, Ош областынын ар районунан күчтөнүп дайынданып чыкканбыз, буюрса. Оомат биз тарапта экен, уттук. Жеңиш эме оңой келген жок. Жакшы аттарыбыз жүгүрүп берди. Сиздер 12 марттан бери оюн жүргүзүп жүрөсүздөр, аттар чарчап калып, өзүңүздөр дагы мындай чарчап, погода дагы бир башкача болуп, улак жерден алынбай атат да. Ошол нерселерде тоскоол болот сиздерге? Жер ылай кичине тоскоол болуп атат. Анан көкбөрү жагын эме федерация жагынан текени ошо ылайга ылайыктап чыгарып беришет, жеңил ылай болгондо ошо стандарт болуп калат, 32-33 ошо. Ылай эми чүй тарапта көбүнчө курукта чабышат да, биз ош түштүк жакта ылайга көнгөнбүз да. Ошол жагы да бизге плюс болду да. Өтө мындай тоскоолдук деле болбоптур. Тоскоолдук болгон жок, ооба. Анан бул көзүңүздөгү жаракатты кайсыл күнү алдыңыз? Бүгүнкү оюндабы? Жаңы эле ошо экинчи таймда эңип атканда урулуп калдым. Ошондо жарылып кетти. Анан сиздер буйруса эртеңки оюнда дагы ойнойсуздар, 2 күн эс алабыз. 18 ойносок керек. 18 Кара Шора менен ойнойбуз. Анда эле азыркы учурда Бийиктик командасынын эң кенже оюнчуларынын жанында турабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Оюн кандай жүрүп жатат? Оюн буйруса жакшы эле жүрүп жатат. Эртеңки, бүгүнкү күнү азыр оюнга чыккан турабыз. 7 Дубан командасы менен. Ошол. Бүгүн канчанчы оюнуңуздар сиздердин? Бүгүн бизде 3-чү оюн болуп калды. Биз болсо негизи жаңы команда чыгып 2 оюндан утулуп калдык. Бүгүнкү оюн эми ойноп, ошол менен бүтөт. Бүгүн ошондо сиздердин акыркы оюнуңуз. Бүгүн акыркы оюнубуз. Анан азыркы учурда бул жакта көпчүлүгү деле айтып атышат да, мындай жаш оюнчулар кошулган үчүн мындай командалар артка тартылып калып атат деп. Сиздер өзүңүздөр кандай оюн көргөзүп атам деп ойлойсуздар командада? Маны билбейм, сыртынан көрүнөт го, биз эми колдон келген аракетибизди кылып атабыз. Ошон эл көрүп, эл билет го, командабыз деле ошо кичине эмерек болуп атабыз. Өзүбүздү түшүнө албай атабыз, чын айткандачы. Жакында эле чогулуп 2-3 күндө болуп калды да. Мен эртең оюн деген келдим. Жирбев болгондон кийин кол бошой. Бул болсо бир 4-5 күн болуп калды. Ошонун Оштон да балдар ошо торпо улак чабып жүргөн балдар экен. Улакка кичине жаң эметип атышты ошолорду. Ошо үчүн аралаштырып кичине көндүрөлү деп эметкенбиз. Кудай буйрса кийинки жакшы даярданып чыгабыз. Буйрса. Оюнга ушун менен канчанчы жолу чыгып жатасыздар? Мен эми былтырдан баштап эле чыгып атам. Кышына районго да ойногом, Сокулук районуна 2 жолу. Жаштар чемпионатына, анан чоңдорго да. Анан азыркы учурда бул жерде сиздер ойноп аткан жерде аябай жер баткак болуп, улак илинбей да кыйынчылык болуп атат. Сиздерге кыйын болуп атабы ошол нерсе? Негизи көп бул командада негизи биз эмес, көп эле жаш балдар болуп атабыз. Биринчи жолу чыккандардан болуп, анан кийин көчөнкү күнү чын эле улак оор болуп, көбүбүз көтөрө алган жокпуз. Чынына келгенде эле. Анан Агылбирис командасы эми көп эле тажрыйбалуу оюнчулар ал жакта. Көптөн бери, көп жылдан бери ойноп келе жаткан. Анан чынына келгенде эми аттарыбыз деле, балдарыбыз деле слабыйраак болуп калды ошойталарга караганда. Сиз ушул өзүңүз азыр оюнга салып аткан атты канча убакыттан бери минип жүрөсүз? Мен негизи ал атты чынын айтсам оюнга биринчи жолу минип чыктым. Көрүп жүргөм, бирок биринчи жолу минип чыктым. Бул болсо бул жакта Өмүрбек деген командада оюнчу бар. Ошол байкенин аты. Ошол байке сатып берген. Ал эми сиз минип чыккан атчы канча убакыт болду? Бул деле быйыл ушу кышында районго чабылып атак жер улакта жүргөн. Биринчи чоң оюнга ушту бүгүн эле азыр эле да Норус турнирине чыгып баштады. Кандай оюн көргөзүп баратат негизи аттарыңыздар?
Чарчап калып ушундай нерселер болобу? Аттардан да ооба жаракат уже алгандар болот да, э? бүгүн уже чарчап башташты да, бүгүнкү оюнга уже слабый болуп калды аттар, чын айтканда. Анан убакта мындай нерсе бар экен да, эч мындай кече оюн болду, бүгүн болот, андан мурун болду, ортодо эч кандай тынык болбойт экен. Ошол нерсе да сиздерге кичине мындай тоскоолдук болуп калат да, чарчап, аттарыңыздар, өзүңүздөр. Негизи биз болсо экинчи лиганын командасы өзүңөр билгендей эле бул жогорку лига, биринчи лиганын командаларындай эмес. Чынында эле аттарыбыз деле анын деңгээлинде эмес. Оюндар көп болуп калып атат. Эми биз үчүн бизге 3 эле оюн болот экен, бирок калган командаларга, финалга чейин барган командаларга кыйын эле болуп калат го деп ойлойм да. Ошол. Алдыда ушуну менен сиздердин оюнуңуздар аягына келип жетти. Ооба, азыр ойнойбуз да, бирок бүгүн акыркы күн. Бүгүн акыркы күн. Кудай буйрса Учкекс буларда да 2 поражение бар, бизде да 2 поражение бар да. Эгерде бүгүнкү оюнда утсаңыздар, кийинки оюнга каласыздарбы же? Жок, уже бул очкого эле карайт да, мындай команда калбайбыз, кетебиз. Анда сиздерге Кубай Кудай буйрса. Жеңиштерди каалайбыз Ооба, сиздерге. Кудай буйрса, жакшылап чыгабыз. Чоң рахмат. Ийгилик сиздерге. Бүгүн 14 март өзүңүздөр көргөндөй эле көк бөрү оюнунда сонун бир күндөгүдөн дагы өзгөчө бир оюн болду. Себеби бүгүн канчалаган бир командалар оюндан четтетилди. Ал эми кийинки бүгүнкү жеңишке жеткен командаларга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Айша Байсакова болдум. Көрүшкөнчө.